Жана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Пайгамбар айтат, кимде ким мага эки эриндин ортосун, сакал менен муруттун ортосу, тилин сактоого башкара алам деп кепилдик берсе, сөз берсе, жана эки сандын ортосун арамдан сактоого сөз берсе, ал бенденин бейишке кирүүсүнө мен кепилдик берем дейт пайгамбар. Эки эриндин арасынан бир гана тил эмес, ушеттен арамды да киргизбейм десе, эки сандын ортосун арамга иштетпейм деп сөз берсе, ал бендеге бейишке кирүүсүнө мен кепилмин дейт пайгамбар. Мен сөз берген жокмун. Ким? Кепил болгон пайгамбарга бир салават. Имам Бухари риваят кылган сахих хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасына кулак түшө. Пайгамбар кандай дуа кылат эле? Аллахумма инни а'уду бика мин шарри сам'i. Эй Кудайым, мени кулагымдын жаман нерселерден угуудан сакта. Кулагымды жаман арам нерселерди угуудан сакта. Ва мин шарри басари. Жаман нерселерге кароодон, сен тыюу салган арамга кароодон сакта. Ва мин шарри лисани. Тилимдин жамандыгынан сакта. Жаман гыйбат, арам, сөгүнүш, каргыш, ушуга окшор нерселерден сакта. Ва мин шарри калби. Жүрөгүмдө кызгануу, эки жүздүүлүк, көрө албастык, имансыздык жүрөгүмдү сакта. Ва мин шарри манияти. Манийи. Ва мин шарри манийи деген сөз уругумду арам жерге төгүүдөн сакта. Эркектин уруусу арам жерге төгүүдөн сакта. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караң, эмне дейт? Көздүн арамга кароосунан, кулагым жаманды арамды угуусудан, тилим арамды сүйлөгөндүктөн, жана ошондой эле жүрөгүм жана арам жерге урук төгүүдөн. Арам туура эмес жерге урук төгкөн кезде тегин бузулат, уруу бузулат, атасыз зинадан пайда болгон балдар болот. Андан кийин аны тирүүлөй аборт кылып өлтүргөндөр болот. Бардык инсаниятты өлтүргөн күнөөгө жетишет. Хадистин уландысы. Аллах Тааладан чыныгы уялган вал язкурул маута вал била. Чыныгы Кудайдан уялган адам өлүмдү унутпасын. Өлүмдү эстесин. Вал била. Бара турган жериңди ойло. Аннака мейитун. Сен де мен де өлүүчүмүн. Куллу нафсин заиqatul maut. Ар бир нафс, ар бир жан бир күн өлүмдүн даамын тартат. Тамактын даамын билген сыяктуу, суусундуктун даамын билген сыяктуу, жан берүүдүн жаныбарга каза бар. Урматтуу мусулман бир тууган, жүрөгүңө ушуну жайгачы, өлүмдү дайым ойлой бер. Биз айтабыз өлүм чындык, хакыйкат, бирок мага эмес дейбиз. Башкаларга келет дейбиз. Өзүбүздөн алыс көрөбүз. Урматтуу мусулман бир тууган, өлүм келген кезде бул дүйнөнү таштайсың, бала чакаңды таштайсың, мүрзөңө барып, оң жагың менен оң жүзүңдү жерге коюшат. Парбалышка эмес, топуракка. Малакал эки мериште келет. Мункар ва накир, үңкүр эмес. Мункар ва накир келишет. Фаякулан келгенде алар мындай дейт. Кайсы партиядансың дебейт. Кайсы улуттансың дебейт. Кайсы уруудансың дебейт. Кайсы жерденсиң дебейт. Кайсы банктын картасын көтөрүп жүрөсүң дебейт. Минген машинеңди сурабайт. Ман раббук. Жоктон бар кылган, сени жараткан Раббың ким дейт. Ва ма динук. Диниң кайсы? Кайсы динди туттуң? Кайсы динде жашадың? Ман набиюк. Пайгамбарың ким? Фаюсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабит. Ва юзиллуллаху залимин. Ал күнү бул келимеде бекем болгондор бекем жооп берет. Бул келимени бекем дайым айтып жүрөлү. Жатканда турганда ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Мухаммадун расулуллах. Жатканда, турганда, басканда, кыймылдаганда, чочуганда дайым айтсаң, уйкудан турганда адат кылбасаң,
мүрзөгө коюлган кезиңде кайрадан рухуңду берип жаның берген кезде уйкудан турган сыяктуу адаттагыдай ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах көзүңдү ачсаң мункар ва накир жоопту суроодон мурда жооп берди, бурага суроо жок деп кетет. Мүрзөңнөн бейишке бир эшик ачып коет. Көзүң көргөнчө кенен кылып коет. Жаңы тою болгон, жаңы үйлөнгөн жигит же жаңы турмушка чыккан кыз сыяктуу кыяматкача ушундай жерге буктайсың. Тилиңерди ушуга үйрөткүлө. Чочуганда башка сөздөр менен эмес. Турганда башка сөздөр менен эмес. Уктаганда башка сөз эмес. Ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах. Урматтуу мусулман бир тууган, дүнүйөнүн бул жашоодун таттуулугун уnuttуруучу өлүмдү эч качан унутпагыла. Бүгүн амал кылуу бар, эсеп алуу жок. Эртең эсеп берүү бар, амал кылуу жок.